Verem bana. Cıldır bom. Cıldır. Bu aldı. Al. 2005 жылдары аябай ошол жаңа куюлуун мыйзамсыз кыюу аябай күч алган маал эле да. Анан 2005 жылдын 5 декабрь күнү болгон бул окуя. Негизи ошол Кем токойчулук бөлүмүнөн бир дана жаңа куюлу кыркылып урдалып атат деген бизге маалымат түшкөн. Анан ошол маалыматтын негизинде биз атайын дежурство уюштуруп ошол жерде жүргөнбүз, карап, бирок тапкан эмеспиз да. Анан эртеси күнү ошол айылда бир үйдүн ичине ошол машинеге жүктөп коюп койгон жерден таап алганбыз да. Көчө тараптан жолдун баардыгы неме заборлор бар да көрүнбөйт да. Анан менин кошунам үйүндө экен да ал дагы. Үйдүн артына өткөндө үйдүн ичине киргенде наркы үйдүн ичи дагы көрүнөт да. Анан ошол жерде машина турганын көрдүк. Мен өзүм көрдүм, үстүнө чатыр жабылып калыптыр да. Анан обычно негизи ал жерде андай машина жок эле да. Ал үйдүн ээсинин андай машинеси жок. Анан көрүнүшүнөн эле ошо ылай болуп, үстүлөрү ылай болуп, уже табадан түшкөнү белгилүү болгон да. Анан биз биринчи ошол токой бөлүмдө иштеген менде 6 токойчу бар эле, ошол токойчуларды чакырып, топтоп, анан ошол кишини чакырып үйдүн ээсин. Анан кирүүгө уруксат сурап, анан ал кишинин макулдугун алгандан кийин ошол чатырын ачып, ошол жаңа куюлуп, ошол машина үстүндө экени аныкталган ошол моментте. Анан ошол токой чарбага билдирүү максатында ошол эми конторага ал маалда машина жок болчу да. Жөө келатканда анан ошол жаңа куюлунун ээлери анан ошол жерде ошо мушташканбыз да. Сен кармап алдың, анан кандай кармайсың деген эмелер менен урушканбыз. Анан эми ал күнү мен уже өзүм вообще билбей калгам. Ушул ошончолук даражада уруп коюшкан. Анан үйгө көтөрүп алып келиштир мени. Анан койгонсом ушул токой чарбанын кызматкерлери баары да ушу менин үйүмдө экен да. Анан эртеси күнү эртең менен анан больницага барып жаттым да. Анан эми ошол маалда же акыйкат жок болгонбу? Кыскасы мен больницада жүргөн маалымда булардын ошол жаңа уюлун кырккан балдарды за хулиганство деп соттоп коюшкан экен. Мен өзүм больницадан чыктым, анан кайра эле иштеп жүрө бердим Кыздымкүлдө. Где-то январь айларында башкы токойчу кызматына которулдум ал жакта. Андан кийин ошол ден соолукка байланыштуу кайра больница жата бергендиктен анан бул жакка келип иштедим, жеңилирээк жумуш деп. Арстан-Ата токой чарбасында. Анан 2007 жылы биринчи жолу операция жасашты. Ошол бойдон мен жумушка чыкпай калдым. Кийинки операция 2008 жылы болду, андан кийинкиси 2009 жылы болду. Ушинтип 3 жыл катарынан операция жасатып, ошол бойдон 2015 жылы кайра жумушка кирдип калдым да бул жака. Ошондо кечиресиз, качандан баштап ошондо неме болбой калдыңыз? 2007 жылдан баштап да. Операциядан кийин эле баспай калгам да. Ага чейин басат. Ага чейин басчумун, бирок мына мас кишиде басчумун да. Эмне жылып кетейин деп коркуп, бир нерсени кармап ушинтип басчумун да. Бюджетке башкы бухгалтер өзү жооп берет. Ал боюнча деле 3 миллион 760. Станция тамамын эле. Биз 2019 жылдын кийин басып жүрүлгөн бир күнү баспай калсаң, биринчи өзүң, анан үй бүлөңдөгүлөр баардыгыбыз эле мындай кызыктай абалда болдук да. Анын моментти чынында түшүндүрүп айтыш кыйын, сөз менен жеткизиш кыйын да. Бирок аябай кыйынчылык болгон, ар түрдүү мындай проблемалар чыга баштайт экен. Анан мен 1 жыл бою эчтемке кылбадым. 2008 Эчтемке кыла албадым.
оюма деле эчтеке келбеди, ар нерсени ойлонуп анан өзүм менен өзүм күрөшүп жүрө бердим да. Анан 2008-жылдары уже болбойт экен да. Адам бекерчилик жата берсең, ой только жаман кетет экен да. Жаман нерсени ойлой берет экенсиң. Анан ошол маалда сотовый телефон жаңы чыккан. Ошол телефон ойной баштадым. Биринчи убакыт өткүзүш болду да. Анан ошентип телефон ойноп жүрүп компьютер алдым. Анан дагы ошентип жүрүп интернетке кирдим. Интернетке киргенден кийин бир аз неме чоңойот экен, то есть мындай көз карашың бир аз өзгөрөт экен. Анан ошол интернетте ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы көчөгө чыгып машина айдап жүрсө болот экен көрдүм. Анан 2013-жылы, по-моему, ошол машина алдым өзүм. Анан аны колум менен айдоочу атайын немелерди койдурдум. Анан ошентип машина мингенден кийин уже элге аралашып калгандан кийин жаткым деле келбей калат экен үйдө. Анан ошентип элге аралашып, Кудайга шүгүр 2000 Такси дагы ооба, такси дагы жүрдүм. Ооба, такси дагы жүрдүм. Анан эми кандай десем экен, биринчи баягы айттым го, биринчи убакыт, анан экинчи көңүлүм көтөрүлөт экен. Анан тирилик экен да, макча иштеш керек болот экен деген. Ошол. Мен 2015-жылы кирдим. Конкурс менен келдиңиз? Ооба. Конкурс менен биринчи башкы токойчу кызматынан келгем, июнь айында. Анан тест тапшырдыңыз, ооба, бул жерде конкурска киргем да. Анан сентябрь айында дагы конкурс болуп, анда башчы токойчу эмес, жетекчилик кызматка, жетекчилик жумуштан кеткенден кийин анан конкурска катышып, ошо сентябрь айынан бери жетекчи болуп иштеп келе жатам. Мен жумушка келгенде оорум тууралуу эсиме чыгарып да. Үйгө барганда гана оорулук эм да деп калам да, чынында. Анан эми түйшүк негизи немеден чыгыш кыйын, ступенькадан. Анан иногда көпчүлүк жерге башка туура келип калат, ушундай моментте бир аз ыңгайсыз болуп каласың. А так мен ойлойм, ушул жумуш бар үчүн мындай ооруң эскен чыгарып, эртеден кечке жумуш менен болуп, анан жетишкендик болсо сүйүнүп, анан кемчилигиң болуп калса мындай неме болуп, кыжалат болуп жүрөбүз. Мекемелерге кирүүдө ошол жанында дайым жардам берүүчү айдоочум бар. Анан ошол таяк менен басып кирүүгө аракет кылам. Анан мындай адамдарга өзүңдүн оорулуу экенин билдирбештин аракетин кыласыңбы, не знаю, мындай көпчүлүктө негедир түзүгүрөөк басып калам да. Өзүм жалгыз бассам бир аз кыйынчылык болот, бирок көпчүлүк карап турганда түзүрөөк, тезирээк басышка аракет кылып каласың да. Таяк менен, Көп мекеме ишканаларда ошол пандустар жоктор дагы бар, анан барлар дагы бар. Барлары көп эле бийик кылып коюшкан да. Ал жерден коляска менен өтүшүп аябай кыйын. Анан эми эл деген сөз, эл көпчүлүк экен да, арасынан чыгат экен. Бир 2-3 жолу ситуация болду. Баса албаса да иштеп атат, анан эмне иштеп атасыңар, анан иштебеш керек эле деген да маселелер бар. Текшерүүлөр болду бул тууралуу. Эми жашоо ушунусу менен кызык окшойт, жабас.